Мен Анарбай Ергешев, Жалал Абад областынын Суак районунун Карадария айыл өкмөтүнүн тургуну болом. Мен бүгүнкү кайрылуум көптөн бери 2004-жылдан бери зордук, зомбулук, баскынчылык, рекеттик азап тозоктун бетин ачуу болду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кыргызстаныбызда чачылып жок болуп кеткен фермердик чарбаны өнүктүрүү, колдоо аракетиңизге биз фермердик чарбалар чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин айыл, аймак жана реформалар фермердикти өнүктүрүү, иш ашыруу талабыңызга Карадария айыл өкмөт башчысы Бобошев тарабынан өз убагында аткаруу, элибиз менен бирге көйгөйлүү маселелерди, ички жолдорду, таза суу, мектеп, бала бакча, социалдык маселелерди өз убагында аткарып жатат. Сиз тарабыңыздан коюлган өнүктүрүү, айыл аймактарды колдоо талабыңыз айыл өкмөт тарабынан ишке ашууда. Бирок фермерлерди колдоо, эт, сүт, дан эгиндерди элибизге даярдап жеткирүү реформаңызга айыл өкмөт тарабынан аткаруу тоскоолдук болуп жатат. Эмне үчүн тоскоолдук? Айыл өкмөт Бобошевга Жусупов Мурат тарабынан коркутуу болуп жатат. Жана ишине тоскоолдук болуп жатат. Себеби Карадария айыл өкмөтүндө Гипреземдин билдирүүсүндө 9 гектар 20 сотук жер шарттуу сугат болуп көрсөтүлгөн. Ал эми Госрегистрден 15 гектар жер шарттуу сугат болуп көрсөтүлүп, бирок мамлекетти бескоз болуп каттоонда жок болуп чыгып калды. Айылдык кеңеш депутаттар тарабынан сессияга коюп, айыл өкмөттүн балансына алынган жер ижарага берүү үчүн газетага жарыяланып, конкурстун негизинде ар бир жаранга 2 гектардан бөлүнүп берилди. Айыл өкмөттүн иш алып баруусуна Жусупов Мурат тарабынан элди топтоп, ал жер жайыт, мен айткандай иш алып барасың. Болбосо сен үстүңдөн жогорку бийликтерге арызданам деп коркутуп, иш алып баруусуна тоскоол кылып жатат. Жусупов Мурат коркутуу аракетинде элди топтоп, үгүттөп, буусик жалдап, Суак акимине жана область губернаторуна туура эмес маалыматтардын негизинде айыл өкмөттүн үстүнөн даттанууда. Жусупов Мурат тарабынан мага болгон зордук, зомбулук, талоо буга чейинки рейдерлик баскынчылык кылганын далили Суак районунун тергөөчүсү 2004-жылы Матисаков тарабынан токтому далил боло алат. Мына ошол токтом. Токтомдо эмне дейт? Токтомдо 13 февраль 2004-жылы Суак рибинин ага тергөөчүсү, милициянын ага лейтенанты Матисаков 430368 сандуу кылмыш иштин материалын карап чыгып, аныкталдым дейт. Жусупов Мурат Балтабаевич 1971-жылы 31 январь күнү Суак райондук Карадария айылында туулган. Улуты кыргыз, билими орто, эч жерде иштебеген, мурда соттолбогон. Үй бүлөсү Суак райондук Карадария айылында жашайт. Тактап айтканда ал жеңил пайда табуу максатында 2002-жылы октябрь айында Суак районунун Карадария айыл өкмөтүнүн ашуу участкасында жашоочусу Ергешев Анарбайдын жашап турган үйүнө барып, 5 гектар жерге 6 тонна пакта бересиң. Болбосо айыл өкмөткө айттырып жериңди алып коем деп коркутуп, Карадария айылынын тургуну Ахмедов Алмазбекти ГАЗ-53 үлгү машинасында номер 2338В автомобиль машинасында Ергешев мен
үйүмө дагы сарайдын жыйылып турган пактаны 2 тонна 500 килограмм тартып алып машинага жүктөп кеткен. Натыйжада мага 33.125 сомдук материалдык зыян келтирген. Тергөө жыйынтыгында бул төлөнгөн эмес. Менде өзү болгону 5 гектар. Фермерный хозяйством болгон. Ушул фермерный хозяйствому бул барып баскынчылык кылып, пакталарын тартып үйүмөн, куралчан барып алып кеткен. 2004-жылы алып кеткен. Андан сырткары мына мен окуп келеаткам, Өзбек Республикасынын жарандарына менин жеримди тартып алып, берип пайдаланган мына тергөөдүн далили турат. Ошол пайдаланып мага бербеген акчанын соттун чечими мына күчүндө турат. Булар азыркы күнгө чейин бир тиын төлөнгөн жок. Бул калып азыр Карадария айыл өкмөтүнө биз общий жалпы 15 гектар жерди таап чыктык. Бул 15 гектар жер бесхоз болуп чыкты. Бесхоз жерди айыл өкмөттүн сессиясына коюп, мамлекеттин балансына алдык. Мамлекеттин балансына алып, ал жерге ар бир жаранга 2 гектардан аукцион өткөрүп пайдаланууга берилди. Бирок Жусупов Мурат Карадария айыл өкмөтүнүн башчысы Бобошевго зордук зомбулук көрсөтүп, ал жер жайыт, ал менин жайытым, элдин жайыты деп тоскоолдук кылууда. Анысы деле мейли. Аны элдерди чогултуп, айыл өкмөттү дагы коркутуп, андан сырткары департаменттин, Сузак районунун департамент директорун да барып коркутуп, сен туура эмес иш кылып атасың, сен жерлерди берип коюп атасың деп, аны да иштетүүгө мүмкүнчүлүк бербей атат. Губернаторго чейин барып даттанып, жолдорун тосууда. Мына мен эмнени айткым келет? Мына урматтуу президентибизге, урматтуу жогорку немебизге, качан бизде мыйзамдуулук болот? Эгерде Жусупов Муратты ошол күч органдарында же болбосо башка бир жогорку кеңеште же башка бир жерде тааныштары болсо эле бийликке баш ийбей, айыл өкмөттүн законуна баш ийбестен өз билемдик кыла береби эл топтоп? Биздин айта турган сөзүбүз ушул болуп атат. Эмне үчүн Жусупов Муратка мына УКМКдан жаздык РОУДуга жөнөттү. РОУДу эмне кылды? РОУДу бизди беттештирбей туруп, тиги Жусупов Муратты өз убагында кылмыштын алдын алып, беттештирип, анын колунда эмне документ бар? Бул жерде эмне документ болуп атат? Сүрүштүрбөй туруп, делону жарашты кылып туруп жаап коюп атат. Эмне себептен? Демек Жусупов Муратты ал жакта мени таанышым бар, колуңан келгенini кыл, чоң бийликте дегени далил болуп калып атат. Эмне үчүн? Эгерде тергөө өз убагында аны чакырып, мени чакырып, беттештирип, мыйзамдуулукту караганда Жусупов Мурат мен эле эмес, башка жаранды эмес, бийлик өкүлдөрүн да коркутпайт эле элди топтоп алып. Себеби ага эч ким укукту баа бербей атат. Мен эмне деймин? Мына Генеральный прокуратура менен Сузак прокурору обл прокурорго ыраазычылык билдирем. Обл прокурор кабинетине алып кирип, сүйлөшүп, кулак салып, мыйзамдуулукту карап текшерип туруп, контролго койду, дело бузулду. Дело бузулду, эми иш жүрүшөт, эми алдыга жылат дегенибизге дагы уже 1 ай өтүп атат. Эч кандай действие жок. Дагы эле ошо Жусупов Мураттын коркутуусу болуп атат бизге. Коркутуусунун далили мына өзүң көрүп атасың 2004-төн бери. Мыйзамдуу. Бул ким буну мындай тыят? Ким тыят? Мына мен өзүм эле эмес. Мына жабырлануучулардын дагы бир далилин алайын. Менчиги, укугу мына далилденип турат. Өзү ооручан болуп калды. Айтып коюң деп атат. Мына Абдурахманов Хабибулла деген Карадарияда. Сели приватташтырганда клубду алган.
Жусупов Мурат эмне кылган? Жусупов Мурат ошол клубду бузуп, көчүрүп алып барып туруп үй салып алды. Буга эч кандай мыйзам жок. Жусупов Мурат эмнеге кутуруп атат? Ошол жогорудагы тааныш билиши бар үчүн, муну колдоочусу бар үчүн, буга мыйзам жок үчүн кутуруп атат. Айыл өкмөт эмне күнөө кылып атат? Мен эмне күнөө кылып атам? Бескоз таап чыккан жерди мамлекетке өткөрүшүбүзгөбү? Январь айында биз келишим түзгөнбүз. Айыл өкмөт менен. Айыл өкмөт менен келишим түзгөнбүз. Айыл өкмөт менен келишим түзгөнүбүздүн себеби биз аны бескоз экенин билген эмеспиз. Себеби ал илгери Жалал Абад облусунун пособный хозяйствосы болуп турган экен ал жер. Илгери. Пособный хозяйствосы болуп турган экен. Анан союз таркагандан кийин ал жер иштебей калган. Аны Карадария айыл өкмөтү түрктөргө келишимдин негизинде оливковый масло, завод, элге иш камсыз кылуу үчүн келишим түзүп, мамлекетке акча төктүрүп, ал жерге ямаларды казып даярдап баштап, отургуза турган маалда ушулар тарабынан, Жусупов Мурат тарабынан элди уюштуруп куу берет. Бул жер жайыт деп. Ошондо башталды ишти баардыгы. Завод дагы жок, элге жумуш дагы жок, и оливковый масло дагы жок. Багы жерде. Буга бизди толук кандуу далилибиз турат. Ошондогу айыл өкмөттүн мына азыр сүйлөгөн видеосу бар. Ага чейинки адамдардын дагы ошол жерге барып жаңгак отургузуп бак кылабыз дегендер жаңгактарын сындырып кууп айдаган, иш козголгон, бирок ал дагы акырына чыккан эмес. Аны дагы сүйлөгөн сөздөрү турат. Далил катары. Эми бул иш дагы мына мен сага айтайын. Себеби биз ал жерде айыл өкмөткө 1 жылдык мөөнөт менен эле келишим түзгөнбүз. 1 жылдык мөөнөт менен эле келишим түзүп ал жерге 1 жылдык мөөнөттүн келишим негизинде биз айдайлы дедик. Будай эктик, ал жерге кредит алдык. 249 сом кредит алдык. Кредит алып, ал жерге урук алдык. Урук алып ал жерде айдатып баштагандан кийин Жусупов Мурат элдер топтоп чыкты дагы. Ушуну менен жанжал, спор дагы токтоду да, биз жумушту токтоттук. Анан биз документтерди көтөрө баштасак, ал жер бескоз болуп чыкты. Анан бескоз жерди токто, мыйзам бузулбасын. Айыл өкмөттүн негизин балансын алайлы деп туруп биз сессияга койдук да, баланска алдык. Жанагы жерди. Баланска алып отуруп, мына 3 ай, 4 ай өтүп кетти арадан. Анан сен айткандай конкурс өттү. Конкурс өткөндөн кийин элге бөлдү конкурста. Себеби ал жерге насос коюш керек экен, света барыш керек экен, расход чоң экен. Анан кийин ал жер өздөштүрүлөт экен. 150 гектар экен өзү. Биз 15 эле гектарын таап чыгып атабыз муну. Мына неменин негизинде, бисмиллахтын негизинде. Бул жерге 20 адамды, булар так 15 гектарды 2ден бөлгөндө канча болот? 7. 20 адамдан 7 адам конкурска неме болду да? Өттү. Эми мен сага ачык айтайын, мына ошо келишим, мына. Биринчи биз 1 жылдык келишим негизинде түзгөнбүз, айдатканбыз. Карасак бескоз болуп чыгып калгандан кийин келишимди мен отказ кылдым письменный. Кой мыйзам бузулбасын. Мыйзам бузулбасын деп келишимди отказ кылгандан кийин, анан кийин бул конкурска коюштан мурун сессиянын чечими менен өкмөткө алыш керек болуп калды. Сессиянын чечими негизинде өкмөткө алдык. Эми өкмөткө алды, бул жагы мыйзамдуу болду десек, бул мына начальник ровду жаңы болгон экен. Таанышуу болду айыл өкмөттө. Ошол жерде биз келсек Мурат бар экен, экөөбүз дагы урушуп кеттик. Анан мен начальник ровдуга айттым. Бизде ушундай. Экөөбүздүн ортобузда конфликт дагы башталды. Бул деген өч алуу болуп атат. 2004-жылкы өч алуу болуп атат. Ровдуга мен кайрылдым. Мына Жусупов Мурат отурат жаныбызда. Ушундай иштер болуп атат десем, Жусупов Мурат ровдун начальнигинин алдына ал жерде анарбай эге берсин бердим деди. Ал жерде бир эле мен эл бар ал жерде. Эл деле эгип атат да. Ушуну менен эртеси дагы эле анан кийин мен бердим деген адам айыл өкмөткө келет. Ал жер жайыт дейт дагы кайра эле. Айыл өкмөттү коркутат. Элди топтоп алып, бусик жалдап алып,
акимге барат, андан губернаторга барат. Ал жакта эмне болуп атасыңар деп иш кылдырбай эле будай эгилбей калдыбы? 33 сомдон алганбыз, будай калды, эгилбей, күзгү будай. Эми беде дагы эгилбей атат да. Мына жаан-чачын өтүп кетип атат, беде дагы эгилбей атат. Иш кылууга шарт калбай атат. Мыйзам бар, мыйзам негизинде деп туруп биз кайрылдык, мына кайрылууларыбыз негизинде. Бирок ал жактан бирөө Жусупов Муратты чакырып, бизди чакырып, отургузуп, так сенин колуңда эмне документ бар? Эмне үчүн сен бул мамлекет шарттуу сугат десе, сен келтирип жайыт деп атасың? Эмне үчүн мыйзам бузуп атасың? Деген бир аракет жок. Ошонун негизинде ошол Жусупов Муратка бирөө мыйзамды айтпагандыгы, аны кол койдуруп мындан ары мыйзам бузбагын деп эскертпегендигинин негизинде элдерди туура эмес үгүттөп, бусит жалдап, анан көрүнгөн бийлик өкүлдөрүн коркутуу бул кооптуу болуп атат. Бир эле биз эмес, бийлик өкүлдөрүнү барып сен туура эмес кылып атасың, сени мен интемин, биз айткан жайыт болуш керек, биз айткан болуш керек, биз кылышыбыз керек, ушундай сөздөр болуп атат. СМга кайрылдык, ушундай беспредел болуп атат. Бизди мантип айдап чыкты, трактористтерди айдап чыкты, кууп чыкты элди топто барып. Ушуга мыйзам чайгында качара көрүп бергиле десек, алар роудуга жөнөтүптүр. Анан роудуга жөнөткөн экен, роудуда эми болду, бардыгыбызды чакырат экен. 1 ай күттүк, 1,5 ай күтүп атабыз. Мына азыр 3 ай болуп кетти. Биз анан Ген прокуратурага кайрылдык, письмо менен. Кайрылып анан Ген прокурордон анан неме болуп, губернатордо чогулуш болуп калды, барсак, обул прокурор бар экен. Кайрылсак, обул прокурор кабинетине алып келип укту. Угуп туруп анан кийин заявлениябыз келген экен, сок прокуроруна тапшырма берди. Сок прокурору делону тартса, дело жабылган. Экөөбү жарашты деп жабылып атат. Мени беттештирбесе, бу документтерди эч ким көрбөсө, анан кийин жабылды деп тергөө жүрбөй эле туруп, делону жаап коюп атат. Муратты мага коркуткандыгы чындык болуп атат. Эмне үчүн? Мына Улан Ниязбековго дагы мен кайрылгым келип атат. Эмне үчүн Мурат мыйзамга баш ийбей атат? Демек аны айтканы чын. Жогоруда аны колдоочулары бар. Туурабы? Колдоочусу болбосо, мамлекет шарттуу сугат болуп атса, мамлекеттин балансында жок болуп атса, анан сессияга коюп туруп, мамлекетти балансыга алып туруп, ал жерге жарыя объявить этип туруп, анан кийин элдер барып атса, эктирбей атканы бул эмне деген нерсе? Жусупов Муратты баскынчылык экендиги, Жусупов Муратты зулум өткөзгөндүгү мунун деле далилденип турат. Өзбек Республикасына жарандарын алып келип, жерибизди тартып алып өз пайдасына пайдалангандыгын тергөөчү өзү айтып турат. Ага далил мына сот ошондогу зыянды төлөсүн деп соттун чечими чыгып турат. Бул далил эмеспи? Бул мен эле эмес мейли. Мына башкалардын мүлкүн бузуп алып барып үй салып атат. Бул далил эмеспи? Мен Хамидов Абдухав Хусейнович 2005 жылдан 2012 жылды башыга чейин Карадария айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштегем. Өзүм Карадария айылынын тургунумун. Убагында 2007 жылдары Турциянан инвесторлор келип, ушул ашу участкасында 150 гектар шарттуу сугат жерди топурагын Турцияга алып барып текшертип, зайтун өсүмдүгүн эгүүгө туура келет экен шартты климаты деп, алар алып барып лабораториядан өткөрүп, ушул жерге иш жүргүзө баштады. Убагында азыр көптөр аренда платада берген, амалда айыл өкмөт иттен сөөк карыз малыды түшкөн, бухгалтерияга түшкөн аренда платасы. Анан булар келип ошол жерге заводду курабыз. Трансформатор жок эле, трансформатор апарып коебуз, свет алып барабыз, бар жок шарт кылабыз. Келечекте завод курабыз, зайтун майы чыгат, эл иши менен камсыз кылабыз. Башка шарттарды жолдордон да беребиз деген чоң ушу бизге инвест проект айткан. Алар келип бригадирлерди дайындап, элди уюштуруп, баягы ямаларды казып бактарак үчүн баардыгын даярдаган чакта ушу жергиликтүү катуулдар келип тоскоолдук кылып туруп алып, ошо ишибизди жүзүгө ашпай калды. Анын эмеси ошо малдагы бийлик да бизди колдогон жок. Өзүбүздү кайрадан мен да уят болдум башчы катары.
Ошо инвесторлор кетип, бүгүнкү күндө ошол жерлер жөн эле жаткан, кысыр аңыз болуп жаткан жерлер болуп эсептелет азыр. Урматтуу Садыр Нургозаевич, мен Хамидов Абдусаттар Усенович, Сузак район Карадария өкмөтүнөн боламын. 2009 жылы Карадария өкмөтүнүн Перевал участкасынан бактара отуруу үчүн 76 номер токтоо менен 10 гектар жерди ижарага алып күйдүк. Ишмердүүлүк бизде токтоду. Ал жерде кээ бир өздөштүрүп иштердин жүрүшүнө тыюу салган жана жактырбаган кээ бир граждандарыбыз бар. Алардын Жусупов, Мурат, Базаралиев, Курбанали деген кишилер. Алар биздин да мен да эккен көчөттөрүм жулуп, эл журтту алып чыгып толкалап жолго салышты. Ошол бойдон ал жерде ишмерлүүлүктү токтоттум. Мага окшош башка ижарачылар да токтотушту. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Маматалиевке, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Сатиевке, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Асаналиевке, Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Ниязбековке жогоруда келтирилген документ негизиндеги далилдерди негизинде мен сиздерден суранар элем. Жусупов Мурат тарабынан 2004 жылдан бери зордук, зомбулук, баскынчылык, өмүрүбүзгө коркунуч келтиргендиги жогорудагы далилдердин негизинде сот тарабынан чыккан соттук чечимдин негизинде келтирилген зыянды толугу менен төлөтүп берүүнү жана мыйзам чегинде Жусупов Муратты жоопко тартып кама берүүнү мен эле эмес, жогорку бийликтеги айыл өкмөт департаменттин директору аларга да зордук, зомбулук көрсөткөндүгү тууралуу чара колдонуп бериңиздер. Жана ошондой эле жогорудан комиссия түзүлүп, Карадария айыл өкмөтүнүн азапка салган, жок болуп кеткен больницабызды текшерип, гаражыбызды текшерип, кыскасы Карадария айыл өкмөтүнүн мүлкүн текшерип берүүңүздү суранам. Ким жеди, ким талкалап кетти? Муну чындыкка чыгыш керек, мамлекеттин мүлкү кайтыш керек. Булдан сырткары мына менден өтүнүп кетти. Билля деген досубуз. Муну мына менчиги турат госрегистрден. Муну менчигини талкалап, зордук, зомбулукка салып, өзүнүн айтуу боюнча барып үй куруп алган. Муну да мыйзам чегинде текшерип, Жусупов Мураттан мүлкүнү кайтарып алып беришиңиздерди суранам. Жана ошондой эле Хамидов Сатардын ал жерге эгин эгип, жаңгак өстүрүп, жаңгагыны кыркып, өзүнү зордук, зомбулук менен ал жерден кууп салган. Ал тууралуу тергөө болгон. Ошолну дагы мыйзам чегинде сурап, аны дагы келтирилген зыяндарын төлөтүп берүүсүн суранам. Жана ошондой эле Карадария айыл өкмөтүнө эч кандай тоскоолсуз иш алып баруусуна жана департаментке эч кандай тоскоолсуз иш алып баруусуна жол ачып берсин мыйзам чегинде.